Transport ministрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Ноокат жолуну билесиз, 1-сентябрга чейин бүтүш керек. Ноокат жолу 1-сентябрга чейин бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так? 31 августка чейин. 1-сентябрда арыз жазасыз. Билесиз, көп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан ар бириңиздер, ошол эле маселелер жерлердеги мектептер, жолдор, энергетика объектилери жана башка объектилер укмуш көп курулуп атат. Ушулардын бардыгы эгерде жылдын аягына чейин толук бөлүнбөй, таланбай, жанагыдай бюджеттин акчаларын талапталып жебестен именно өзүнө жумшап, бир кирпичке бир кирпич алып, же 10 кирпичке 10 кирпич алып коюп туруп бүтүрө турган болсоңуздар, элибиздин турмушу резко оңолот. Быйылкы жылдагыдай элдин социалдык объектилерине, капиталдык курулуштарга мынчалык көп акча эч качан жумшалган эмес. Мына курулуш агенттигинин башчысы болуп турасыз, туурабы? Ошондон күнү түнү сиз дагы токтобоңуз, иштеңиз. Эч кандай отпускка жок. Күнү түнү ар бир объектилерге барып текшериңиз. Ар бир мектепти списогун алып алып караңыз. Макулбу? Анан кийин ошол жерде эгерде туура эмес иштер жүрүп атса, кимдир бирөө мамлекеттин акчасын талаптанып жеп атса, же баягы мындай деп коет, мындай бир бессовестный жанагы предпринимательдер бар. Бюджеттин акчасын алып туруп, так, аны талаптанып жегенге аракет кылгандар болсо бизге маалыматты бергиле. Биз өзүбүз дагы иштеп атабыз, бирок кээ-бирде маалыматтарды биз сиздерден алышыбыз керек. Бир дагы министрлик азырынча бир да маалымат берген жоксуңар өзүңөрдүн ведомстволор боюнча. Биз өзүбүз издеп таап атабыз. Бергилесиздер өзүңөр дагы. Силер өзүңөр жакшыраак билесиңер өзүңөрдүн чөйрөңөрдү. Эгерде каттуураак, туура эмес сөздөрдү айтып койсом кечиресиздер. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.